Шаардыктардын эс алуусу үчүн кезектеги Рыспай Абдыкадыров көчөсүнүн эки жээгин көктөндүрүү иштери аяктап, бүгүн пайдаланууга берилди. Аллеяда 36 дана IP камера орнотулду. Кала жашоочуларынын коопсуздугу жана тартиби дал ушул жерде тескелет. Yıldız şarım Süleyman'day oy zatın var Süleyman'day Süleyman'day oy zatın var. Жолдун эки тарабындагы жер көп жылдан бери ишкерлерге ижарага берилип келген. Муниципалдык аймакта айрымдары кызыл сызыктан чыгып, мыйзамсыз соода көркөлөр дагы курулуп кеткен болчу. Жаңы көп кабаттуу үйлөрдүн көбөйгөнү менен эс алуучу бир дагы сквер жок болгон. Соода түйүндөрдүн иресиз жайгашкандыгынан жолдо унаа тыгыны үзүлбөйт. Мындан улам жашоочулар жергиликтүү бийликке атайын сунуштарды берип келген. Ишкерлер менен келишим бузулуп, мыйзамсыз көркөлөр жана жол четиндеги курулуштар сүрдүрүлгөн. Рыспай Абдыкадыровтан Бекмамат Осмонов көчөсүнө чейин жолдун эки тарабындагы тротуарлар кеңейтилип, эс алуучу сквер курулду. Автоунаа өтүүчү негизги жолго дагы жаңыдан асфальт төшөлүү мерчемделген болчу. Эң негизги кеңейтилген жер бул парковкага 3 метрден кеңейди. Кээ бир лотоктордун ордуна биз турба коюп туруп, чугунный решетка коюп бердик. Бул жерден газ, анан суу түтүкчөлөрү өтөт. Мында ылдыйкы эки чоң үйлөрдү көрбөдүңөрбү? Аларга дагы 300 турбадан сууга уруксат алышкан экен. Биз ага быйыл бербедик аларга. Быйыл эми биздин өзүбүздүн мына жол бүтпөй атса, ана уруксат берсек, чакчелекке чыгып калат дагы, аны бүтпөй калат. Же ал бүтпөй, же бул бүтпөй калат. Биздин ишибизге тоскоолдук болот эле алар. Ошондуктан биз аларга уруксат бербедик. Жол да оңдолот, Жол ошол алар казып кеткенден кийин андан кийин каралат. Долбоорго жергиликтүү казынадан 29 миллион 486 миң сом сарпталды. 85 атайын жарыктандыруу система, 51 дана отургуч жана коопсуздук үчүн 36 IP камера орнотулган. Айланадагы эски көп кабаттуу үйлөрдүн сырты дагы сырдалган. Аралыгы 715 метрди түзгөн аллеянын расмий ачылуу салтанаты өттү. Кала башчысы Талабек Сарбашев баштаган жетекчилер жана жашоочулар катышты. Мэр шаардын көркү жана жашоочулардын эс алуусу үчүн түзүлүп жаткан шартка колдоо көрсөтүү керектигине токтолду. Инфраструктураны жакшыртууга багытталган программасы 2023 жылга чейин уланаарын жарыялады. Өзүңүздөр күбө болгондой, биздин шайланганга бир Кудай буйруса 2 жылдан ашып калды. Мен ошо жаңы келгенде айттым эле, Кудай буйруса ушул шаардыктар үчүн, шаардыктын коноктор үчүн ыңгайлуу шарттарды бир чекеден Кудай буйруса жасайбыз деп. Бая бир иш жасаш үчүн кейде bir 5-6 адамга жаман көрүнөт экенсиң, бирок түбү келип миңдеген адамга пайда болсо, эл үчүн жакшы шарт болсо, андан биз кайтпашыбыз керек дегендей. Анан ошондой ыңгайсыз бул жерде дагы мына Рыспай Абдыкадыров көчөсүндө дагы көптөгөн биз соода күркөлөрүн алып койдук. Азыр өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Биз мындай иштерди токтотпойбуз. Биз азыр эле ушунун баардыгы чечилди маселе дегенден дагы биз мына ар бир үйгө, ар бир көчөгө кирсең проблема аябай көп. Айрыкча шаардагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасында коюлган соода күркөлөрү же болбосо биринчи кабаттагы үйлөрдүн ошол мыйзамга баш ийбей кошумча курулуштарды куруп, ошол жерде мал баккан, тоок баккан үй бүлөлөр дагы бар. Биз азыр баардыгына протоколдук тапшырмаларды берип атабыз. Шаарда жашагандай болуш керек. Жашоочулар мүдөөсү ишке ашканына ыраазы, шаардын заманбап эл талабын ыңгайлаштырууга муктаждык күч экендиги маалым. Каладагы жаңы долбоорлордо негизги 2 багыт бар. Аллея өзгөчө коопсуз көчө статусуна ээ болду. Ар бир кыймыл көзөмөлгө алынып, тартип сакчылары видео байкоодон тескөө жүргүзүп турат. Бул камераларды ушу эл жарандардын коопсуздугун сактоо максатында, андан сырткары бул жерде көптөгөн кылмышлык алдын алууга бул камеранын койгон себеби кылмышлыктын алдын алат бир жагынан. Анан бул жерде ушу аллея сквер болгон үчүн бул жердин жашоочулары, жаш балдар көбүнчө чыгып ойношот, ошолордун коопсуздугун сакталып каралат. Көрсөтүп, шаарыбызды айланып, отуруп, балдар менен, неберелер менен эс алганга абдан жакшы болду. Өтө сүйүнүчтөбүз, чындыгында, чын жүрөктөн.
ушул кылган балдарга да күнү түнү иштешти. Эртең менен келип караңга чейин 8гече иштешип атты. Балдар бемарал ойношот. Мисалы, мынау неме коюлганы ham абдан жакшы болду да, мынау камера коюлганы абдан жакшы болду. Мына жолдон өтүп атканы, ким не кылып атканы бардыгы көрүнүп турат да. Эми ушул мына жолдордон аябай жүдөйт болчубуз. Мен мына 29да жашайм. Ушу балдарды коляска менен сүйрөп өтүш да бизге аябай тозок болгон. Ушу кайсы күнү бүтөт экен, ушу жаштар кандай жакшы жеңил турмушта жашайт экен деп күткөнбүз. Калаада жергиликтүү казынанын эсебинен 2 ири эс алуучу жай ишкерлер тарабынан 38 миллион сомдук 4 сквер курулган. Абдумалик Базарбаев, Элемон Агыбаев, Ош ТВ. Саламатсыздарбы, урматтуу Төлөкөн, Анар микрорайон тургундары. Сиздерге бир жан чачында кыйнап койдук окшойт. Ыңгайсыз болуп калса кечирим сурайбыз. Мен биринчиден ушул бүгүн жакшы күн болуп атат. Ушул эки кичи шаарчанын тургундары үчүн биз бир ыңгайлуу жакшы шарт түзүп берели деп ниет кылдык эле. Бүгүн насип экен ушунун мындай тапшырууга берип аземинен топтолуп отурабыз. Мына өзүңүздөр күбө болгондой биздин шайланганга бир Кудай буйруса 2 жылдан ашып калды. Мен ошо жаңы келгенде айттым эле, Кудай буйруса ушул шаарда шаардыктар үчүн, шаардык коноктору үчүн ыңгайлуу шарттарды бир чекеден Кудай буйруса жасайбыз деп. Биз ошондо комиссия түзүп кайсы жерден баштайбыз. Эң оор абал кайсы жерде дегенде ушул Кулатов кичи району, ушул Анар Төлөкөн кичи райондорунда ушундай мыйзамсыз курулган курулуштар аябай көп. Анан элдин эң көп калың катмары жашаган район деп ушул жерде баштаганбыз. Алгач дегенде 2 үйдү ошол жерде шаардык мэриянын атынан жасап, көрсөтүп, үлгү кылып, анан чоң семинар өткөзгөнбүз. Бүт шаардын домкомдорду, квартальный комитет, аймактык башкармалыктын башчыларын чакырып, келечекте көп кабаттуу үйлөрдүн асты ушундай болуш керек. Жашоочулар үчүн ушундай ыңгайлуу шарттарды түзүшүбүз керек деп айтып бергенбиз. Анан Кулатов кичи шарчасына мына баштадык эле. Ал жерде дагы оңой болгон жок эми. Көрдүңүздөр, көптөгөн соода түйүндөрүн алып коюуга туура келди. Бая бир иш жасаш үчүн кээде бир 5-6 адамга жаман көрүнөт экенсиң, бирок түбү келип миңдеген адамга пайда болсо, эл үчүн жакшы шарт болсо, андан биз кайтпашыбыз керек дегендей. Анан ошондой ыңгайсыз бул жерде дагы мына Рыспай Абдыкадыр көчөсүндө дагы көптөгөн биз соода күркөлөрүн алып койдук. Себеби бардык мыйзам чегинде кылдык, эскертүүлөрдү берип, долбоорлор бүткөндөн кийин да узартпай, анан бул жерде биз жасайбыз, элге ыңгайлуу шарт түзөбүз деп мындай эскертүүлөрдү берип, анан бул жерде деле оңой болгон жок, эми аябай чоң тоскоолдуктар болду. Бирок ошол бизди туура түшүнүп, кабыл алып, биз айткан шарттарга макул болгон ошол жердеги ишкерлерден биз ыңгайсыз шарт түзүп койсок кечирим сурайбыз. Мен ойлойм, туура түшүнөт деп. Мына бул жерде дагы шаардык мэриянын бюджетинен акча бөлүп, мына шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте былтыр проектисин даярдаттык эле. Мына кыска убакыттын ичинде жасап, бүгүн тапшырууга берип атабыз. Мен шаардык мэриянын атынан ушул курган иштеген балдарга, ушул компанияга Марсты бар да, Марс деген калды. Ушул Чыңгыз деген жигиттерге, курулушчуларга сиздердин атыңыздардан чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай жакшы иштерди жасап жүрө берсин. Эми Кудай буйруса жаз келгенде дагы бул жер улантылат, мындай гүлдөр эгилет, жашылдандырат дагы. Анан мен айтар элем, ушу элден дагы суранычым эми биздин милдет ушу жасап бериш. Анан сиздер жакшы бир пайдалансаңыздар. Өзүңөр баскан турган жериңер, өзүңөрдүн үйүңөр дегенде конок келет, башка адамдар келет дегенде, ошон үчүн ушул жерде ар бир жасаган буюмга бир өзүңүздөрдүн буюмуңуздардай көрүп жакшы пайдалансаңыздар. Мына биз бул жерде коопсуз көчө деп дагы атадык. Бул жерде 36га жакын
мындай вип камералар коюлду. Кудай сактасын, бул жерде түнү күнү ушул камераларды бардык жерде көзөмөлдөйт. Ким эмнени сындырып койду, кайсы жерден бир гүлдү алып кетти, же болбосо мына көчөттөрдү көтөрүп кетти, бардыгы камерага түшөт да. Кийин анан уят болуп калбаш керек. Ушул жерде бир хулигандык кылып, бир мастар жүрсө дагы бардык мына укук коргоо органдарынын башчысы, ички иштер башкармаларынын башчысы Мурат Самиевич турат, участковый милициялар турат, булар түнү күнү кармайт. Ошон үчүн бул Кудай буйруса шаар бардыгында коопсуз чыгарган аракеттерди кылабыз да. Мынау жолду дагы биз жасайын дедик эле, асфальттатып бир жолу бүтүрүп берели десек, эмдиги жылы мына Газпром ишканасы ушул жерден чоң баягындай трубаларды алып өтөт экен да. Анан кайра эле быйыл жасап, эмдиги жылы аздырып жүрбөйлү деп, мына ямычный ремонттарды жасап турдук. Эмдиги жылы ошол Газпром линиясын тартып алгандан кийин анан биз бул жолду дагы 21-жылы жаз айларында Кудай буйруса капитальный мындай асфальттатып беребиз да. Biz bu işlerde şarda şu menен токтолуп калбастан, мына азыр көрүп алып атасыздар, мына ХБК районундагы Урка Салиева атындагы көчөсү, Салиева көчөсүндөгү. Ал жерде дагы ушундай кылып азыртадан баштадык. Баягы мөөнөтү бүткөн соода күркөлөрдү алып таштап, эскертүүлөрдү берип, мыйзамсыз курулуштарды уже буза баштадык да. Аны дагы мына шаардык кеңештин депутаттары менен биргеликте эмдиги жылкыга киргизип буйруса 21-жылы ал жерде дагы ушундай шартта түзүп жасап беребиз деген ойдобуз. Мына проекттин долбоору даяр болуп калды. Жакын арада буйруса ошол проектти дагы бүтсө, мына коомчулукка талкууга дагы коебуз деген ойдобуз. Андан сырткары мына эми биздин эң ыйык болгон шаарды тең экиге бөлүп турган Акбура дарыясында да мына башталышы өзүңүздөр күбө болуп атасыздар башталышына. Аны дагы Кудай буйруса мына 21-жылдын аягына чейин буйруса бүтүрүп, мына шаардыктар үчүн, шаардык коноктор үчүн бир ыңгайлуу шарттар түзүп беребиз деген ойдобуз. Ал жерде дагы эки дамбанын эки жеги бекемделип, мындай пешеходный жолдору, адам баса турган жолдору, велодорожка, баягында велосипед тебе турган, атайын дорожка, отура турган жайлары, ушундай түнкү жарыктары жашылдандырып, буйруса Акбуранын бойдагы мына ден соолукту чыңдоого келген конокторду ээрчитип барып көрсөтө турган бир ыңгайлуу ошол жерде сиздерге шарттар түзүп беребиз деген ойдобуз. Эми мына жол боюнча айтып кете турган болсом, Шакирова көчөнү кеңейтип жасап бердик. Ал жердагы жергиликтүү бюджет эсебинен болду. Мына ал кече Жапалак айыл өкмөтүндө Мээрхан көчөсүн жасап бердик. Ал жерде да 1 километр 250 метр мына жергиликтүү бюджет эсебинен шаардын ичинде кичинекей көчөлөрдү, көптөгөн көчөлөр жасап атабыз эми. Кудай буйруса биздин эмки насип кылып иштеп турсак, мына домдордун астындагы мыйзамсыз чыккан курулуштардын да бардыгын тартипке келтиребиз. Мен азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кайрылат элем. Урматтуу, бул жерде дамкомдор турасыңар, квартальный комитеттер турасыңар. Бир гана бизди келет анан айтат, биз жасайбыз деп күтпөстөн аймактык башкармалыктын башчылары турасыңар. Күндүгө кичинекейден иш кылсаңар, 1 айда, 2 айда чоң өзгөрүүлөр болот. Ошон үчүн өзүңүздөр да изденип, бизди күтпөстөн ошо көп кабаттуу үйлөрдүн астындагы мыйзамсыз курулган курулуштарды, мына авто гараждар турат, көптөгөн илгерки Союз мезгилинен бери калып кеткен гараждар турат, же машинасын койбойт, просто шаардын көркүн бузуп турат да. Мына азыр ошондой тазалоо иштерин да жүргүздүк. Муниципалдык авто стоянкаларды мына Кудай буйруса жасай баштадык. Анын да жакында бүтсө, күбө болосуңар, биз көрсөтөбүз да. Ар бир көп кабаттуу үйдүн астында ошондой муниципалдык авто стоянкаларды жасайбыз. Бул деген ошол азыр Кудайга шул техникалар көбөйүп туруп, бардыгыңарга бирдей шарттар түзүп берүүгө аракет кылабыз. Эми билим берүү тармагы боюнча кыскача айтсам, мына бала бакчаларды 2 жылдын ичинде 5 бала бакчаны баштадык. Анын 2-ünü бүтүрүп ишке бердик. 3-өө Кудай буйруса бүтүнүн астында турат. Ушу жыл аягына чейин ишке беребиз деген ойдобуз. 6-ынчы бала бакчаны дагы мына 1-2 күндүн ичинде Кудай буйруса баштайбыз. Биз бала бакчаны дагы мына мен келгенде балдардын бала бакча менен камсыз болушу 44-45% эле. Азыр биз жылына мына сөз бергенбиз 2-ден 3төн бала бакчаны курабыз деп. Мына 2 жылдын ичинде 6 бала бакча баштап атабыз да. Буну дагы биз
şu шаардыктар үчүн билим берүү тармагына дагы Кудай буйруса көңүлдөрдү бура баштабыз. Анан эң негизгиси мына өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Биздин мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер, мына соц тармакта иштеген мугалимдер, врачтарыбыз, керек болсо ошо тазалык ишканасында иштеп аткан жөнөкөй кызматкерлер, жашылдандыруу ишканасында иштеп аткан